Ошентип президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин бүгүнкү күнгө каралган 4-чү таймашы старт алды. Тор Айгыр жана Соңкөл командасы беттешин баштады. Көк кызыл кийимчендер Соңкөл, ал эми Тор Айгыр командасы ошентип алар жашыл кийим менен беттешти өткөрүп атат. Ысык көл жана Нарын облусунун командалары. Бул команданын утканы ошондо демек Бакубат Талас менен чейрек финалда беттешет. Бири-бирине шай келген командаларды айтсак болот. Алдын ала кайсыл бир албетте команда жеңишке ээ болуп кетет деп айтуу чындыгында кыйын. Оюнчуларды тааныштырып баштайлы. Тор Айгыр командасынын биринчи катар сандагы оюнчусу Уларбек Сейдакмат уулу. Ал эрке көк менен ал мезгилде ошентип эсеп саны ачылды. Мына Соңкөл командасы алдыга озуп чыкты. Соңкөлдүн оюнчусу ошондо Руслан Карагулов 12-чи номердеги мына кой күрөңдү минип жүргөн Руслан Карагулов эсеп сандарын ачты. Жана бул беттештеги фаворит команда экенин алар далилдеди. Биз Тор Айгырдан баштамакчыбыз. Уларбек Сейдакмат уулу эрке көк менен 1-чи номерде, Улан Дүйшөбаев чагылганы минип жүрөт 2-чи номерде, ал эми Бекжан Самудинов торпеда менен ал 3-чүдө. Бизди оюнчуларды тааныштырганга мүмкүнчүлүк бербей, уламдан улам оюн кызуусуна кирип жаткан учуру. Улан Төрел андан ары Нурдин Кеңешбек уулу БТР менен 4-чү, Аманкелди Жакенов ал Касталон менен 5-чиде. Мына ушундай өзгөчө ысым берилген Касталон деген бул аргымакка. 6-чы номерде Санжар Эркинбеков минген аты Малыш, 7-чи Алмаз Жумабеков минген аргымагы Аят, 8-чи Чыңгыз Нарбеков минген аты Зайчик. Ошондой эле Адлет Кылычбаев алга менен. Азыр болсо биз мына жекеме-жекенин өтө кызыктуусуна күбө болуп атабыз. Эки команданын жекеме-жекедеги аргымактары ушундай тирешүүнү биз 3 оюн күтүп үчөөсүндө тең көрө албадык эле. Азыр болсо күйөрмандарды кадимкидей ушул жерден күйөрмандарды ошентип өзгөчө ырахатка бөлөдү. Тор Айгырдан Канат Мукашев чыккан, ал эми жок, Соңкөлдөн Канат Мукашев чыккан, ал эми Тор Айгырдан Бекжан Самудинов торпеда менен жекеме-жекеде тирешүүнү өткөрүп атат. Ошондой эле 9-чу номерде Адлет Кылычбаев болсо, алга деген Тор Айгырдын оюнчусу ал эми 10-чуда Эламан Замирбек уулу ал Борчик менен, 10-чу 11-чиде Жамболот Кайдыбаев минген аты Император, ал эми Майрамбек Асылбек уулу Алпекин менен 12-чи, Соңкөл 2-чи чабуулуна бара жатат. Жана Канат Мукашев 2-чиден менен келип жаңы эле ыргытайын деди эле. Канат Мукашев мына 5 кашка менен бир нече ирет айланды. Албетте 5 кашка көкбөрү дүйнөсүндө белгилүү аргымак. Андыктан 5 кашканын тирешин биз мына алгачкысында көрдүк. Мындан ары деле бирок Тор Айгырдын дагы жекеме-жекедеги оюнчусу оңой жол эмес экенин далилдеди. Ошентип Майрамбек Асылбек уулу Пекин менен 12-чи номерде болсо, Тор Айгырдын жетекчиси Адлет Касымбаев, ал эми Толубай Жылкыбаев болсо, бул Тор Айгырдын машыктыруучусу. Азыр болсо кезектеги дем менен кайрадан кош такым жана улак Тайгазанга бара жатып орто жолдон Соңкөлдүн оюнчусу тагыра Соңкөл чабуулга бара жатып Жамболот
Кайдыбаевдин тор айгырдын оюнчусунун колунан ошентип улак тайгызанга түшпөй калды. Соңкөлдүн оюнчуларын тааныштырып чыгалы. Канат Мукашев 5 кашка менен ал биринчи катар санында. Ал эми бул жерде лидерди минип жүргөн Ырысбек Аманбеков экинчи номерде, Кылыч Шергазиев үчүнчү катар саны менен ал Көктерек минген аты, Бактөлөт Сүйүналиев Достукту минип жүрөт 4-чү номерде, Каныбек Догдурбек уулу Лазер менен 5-чи, Адилет Алайбек уулу Байтор менен 6-чы, Мирлан Мукашев Төш Жарык менен 7, Шаршембек Эркинбек уулу Аккула менен 8, Дастанбек Саякбай уулу Береке менен 9, Мунарбек Качкынбай уулу Алатоо менен 10, Бексултан Мирланов 11-чи номерде минген аты лидер. Ал эми Рустам Карагулов ал мезгилде кезектеги чабуулдагы орун алып кетти. Алгачкы 5 мүнөт ошентип артта калган учурда кайрадан эле Руслан Карагулов экинчи улакты салды. Ошол биз тааныштырып элек Руслан эле калды эле. Мына Руслан Карагулов кой күрөңгө минип жүрөт. Ал ошентип Соңкөл командасын 2-0 эсебинде алдыга озуп чыкты. Бетештин башында ачык фаворит деп кимдир бирөөнү айтуу кыйын деп айттык эле. Иш жүзүндө мына азыр Руслан Карагулов өзүн өтө жакшы көрсөтүп атат. Чыңгыз Мукашев бул Соңкөл командасынын жетекчиси, Бакыт Бекбаев бул машыктыруучусу Соңкөлдүн протоколдук бөлүк менен тааныштык. Өтө жакшы, сонун керемет ылдам оюнду азыр командалар сунуштап атат бизге оюнчулар. Биринчи таймдын алгачкы мүнөттөрүндө эле ошентип 2 ирет улакты тайгазандан көрдүк. Кезектеги жекеме-жеке бул жерде Соңкөл командасынан Кылыч Шергазиев чыкты. Жок, тор айгыр командасынан ал эми Соңкөл тор айгырдан Бекжан чындыгында азыр көз ачып жумганча улак жерден эңилди. Соңкөлдөн бул тагыраак Бекжан демек улак мүмкүн кимиси кайсы улакты кимиси алып жүргөндө башында албетте бир аз түшүнө албай кыйналып кеттик эле. Эсеп сандары кыскарды жана бул упайдын бул салымдын автору ошентип тор айгыр командасынан Эламан Замирбек уулу. Эсеп 1-2. Тор айгыр бир топ эрте жооп берди эки салымга. Сүрмө топ барып, баары эле ушул тайгазанын четинде тургандай көрүнгөн. Бирок көз ачып жумганча ийгилик жаралып кетти. Бекжан Самудинов жекеме-жекеден улакты эңип чыккан эле. Андан кийин ошол чабуулду жыйынтыкка жеткиришти. Азыр болсо улак азырынча ортодо. Сүрмө топ сүрүлгөн учурда улакты эңип кетүү керек. Же болбосо азыр додонун ичине кирди дагы. Бул жактан ийгилик жараткысы келип атат. Кана кимиси бул жерде ийгиликтүү болот болду экен. Саналуу эле секундтар калды. Улак жерден көтөрүлбөсө кайрадан жекеме-жеке орун алат. Бул командалардын ортосунда жекеме-жеке бир топ эле кызыктуу болот экен. Азырынча улак жерде. Бир нече аракет кылганына карабастан тор айгырдын оюнчусу Майрамбек Асылбек уулу дагы улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Калсын ышкырыгы жаңырышы керек. Улак жерде жүргөндө эч ким көтөрүп кетчү. Түрү жок деп атсак. Калсын ышкырыгы жаңырды. Азыр жекеме-жеке.
Қана ортаға кимдер чыгат болду экен. Жеке башталды. Тора айгыр командасынан кайрадан эле Бекжан Самудинов торпеда менен ал эми Соңкөлдөн бул 5 кашкага дейм. Дал ушундай Канат Мукашев 5 кашка менен мына улакты жерден эңип алды. Жана Бекжан чапкенедей жабышып атат. Атынан түшүп калса дагы улакты кое берчү түрү жок. Беш кашканы караңыздарчы. Азыр мына өтө көлөмдүү деле ат эмес, бирок жекеде өтө ыңгайлуу. Мына азыр Канат өтө эле тайгазанга жетип барды, өзү салып кетти. Оңой эле салып кетти. Есеп 3-1. Ошондо 9-майда эле Ноорузда. Ошондо чындыгында 5 кашка турнирдин мыкты аты аталган. Жекеде өзүн чыныгы топ командаларга каршы, топ оюнчуларга каршы өзүн өтө жакшы көрсөткөн эле. Мына 5 кашка өзгөчө таланттуу аргымактардын бири деп айтсак болот жекедеги. Бирок Тора айгырдын аттары азырынча колдон келишинче ага каршылыкты көрсөтүүдө. Азыр болсо сүрмө топ. Андан Соңкөл командасы сурулуп чыкканга аракет кылып атат. Чындыгында Соңкөл күчтүү экен, бир топ эле. Демек 5 кашканын эгерде Соңкөл ийгилик жаратса, 5 кашканын күчүн биз ушул бакубат таласка каршы болгон оюнда дагы бир ирет көрөбүз. Улак азырынча сол такымда. Тайгазанга жакындап кирип барды. Эгерде жаңылбасам бул ала тоону минип жүргөн Мунарбек Качкынбай уулу. Биринчи аракеттер ишке ашкан жок. Андан ары экинчи ирет топтон сорулуп чыкканга мүмкүнчүлүк болбой жатты эле. Мына азыр кайрадан келди. Кош такым мененби? Жок, кош такым эмес, өзү жалгыз болуп калыптыр. Тескерисинче бул жерде Тора айгырдан Эламан Замирбек уулу кадимкидей каршылык көрсөтүп аткан. Улак Тайгазандан алыстачу да эмес. Кана өнөктөшүнө өткөрүп кетти Мунарбек Качкынбай уулу. Ой. Жакшы эле. Бирок эреже бузууну бул жерде катташ ыктымал калыс. Каршы эпкинден кармалыкка каршы эпкинден сүзүшүп кетти. Ошондо Тора айгырдын азыр сүзүп кеткен оюнчусу жаза мамысына байланышы керек. Мына барды атат. Бир жагынан Тора айгырдын оюнчусун деле түшүнсө болот. Ал атайын кылбагандай сезилди эле. Ошентсе дагы бул жерде албетте ден соолукка зыян алып келе турган кыймыл аракет орун алып кетти. Аны коюп кеткен Алмаз Жумабековго дейм аятты минип жүргөн. Мына жаза намысын көздөй келе жатат. Эки мүнөткө эми Тора айгыр командасы бир оюнчуга аз болот. Эгер деле ага чейин Соңкөл улак салып кетпесе, Соңкөл жакшы келиптир. Чындыгында алардын оюну жагып атат. Буга чейин деле негизинен алсыз команда эмес болчу. Мунарбек Качкынбай уулу бир топ эле активдүү оң канатта улакты
оң такымда улакты басып жүргөн. Азыр болсо Тора Айгыр аларга каршылык көрсөтүп келди дагы. Сүрмө топ түз эле аянттын сыртына чыгып кетти. Кайрадан Бешкашка, демек Канат Мукашев чыгат. Соңкөл командасынан ал эми Тора Айгырдан Бекжан Самудинов. Бекжан минип жүргөн аргымак бул Торпедо. Торпедо менен Бешкашканын тирешин көп болобуз азыр. Бешкашканы караңыздарчы. Чапалдаш бойлуу, бирок ушинтип акырын түртүп олтуруп Торпедоны улакка жакындаткан жок. Жыйынтыгында Канат Мукашев улакты жок, азырынча эми өтүр. Улакты жерден дээлгенип кеткендей. Таасир калтырды эле. Сол колу менен көтөрүп баратып, оң такымга басайын деп ошентип жерге түшүп кетти. Азыр Бешкашканы карасаңыздар, атаандаштын атын түртөм деп жыйынтыгында улактан алысыраак туруп алды эле. Улакты жөн эле эңбестен мына оңду ыңгайлуу жагынан көтөрүп кетүүгө Канат аракет кылды. Улакты такымга басты. Бул рет такымдан улак түшүп калган жок. Сол жагын өткөрүп, сол жагынан айланып келсе, Бекжан кайрадан оң жагын өткөрүп алды. Аянттан чыкпай жатат. Кайра жерге чыштап койду. Кадимкидей активдүү болуп кетти. Бул жакта көрөрмандар кана Соңкөл кезектеги чабуулуна жөнөп алдында турат. Азырынча сүрмө топтон алысыраак, бир топ эле жиреп кирип барганга бел байлап атат. Канат Мукашев өнөктөшүн өткөрүш керек. Азыр өткөрө албай калды. Ушунса дагы өзү жөнөдү. Өзүнүн карысы жетпейт. Кош такым керек. Кош такым ишке ашпай калды. Такымы да күчтүү экен. Мына бир нече убакыттан бери азыр бул жерде жүрөт. Канат Мукашев өнөктөшү менен чогуу улакты тайгазанга салып кетти. Соңкөлдүн оюнчусу Канат Мукашев жана Рысбек Аманбековдор. Эсеп 4-1 айланды. 2 рет салымды ишке ашырганда Соңкөл Тора Айгыр 1 салым менен жооп берген. Андан кийин азыр Соңкөл кайра 2-ни салды. Эми Тора Айгырдан албетте биз салымды күтөбүз. Ошондо беттеш бир аз кызыктуураак болмок. Эсеп сандары кыскарса болбосо Соңкөл көз көрүнө мына ошентип артыкчылыкка ээ болуп бара жаткан учуру. Мына улакты оң такымга басып алып ошентип ишенимдүү келе жатат. Жана албетте мындай жерден мүмкүнчүлүк алуу оңой эмес. Улак тайгазанга түшпөй калып, сыртында калды. Сүрмө топ ушул улак үчүн күрөшүн улантып атат. Улакты жерден көтөрүп бара жатып кайра калып калган экен. Азыр болсо Тора Айгыр Майрамбек Асылбек уулу Пекин менен жөнөдү.
Тор айгыр чабылды. Бул болсо Жанболот Кайдыбаев экен, императордун жүргөн кезектеги аут. Биринчи тайм жыйынтыкталып калган экен ал жерде. Азыр болсо бир нече мүнөттүк тыныгуу орун алат дагы. Биз Тор айгыр менен Соңкөлдүн ортосундагы экинчи 20 мүнөттүктү андан соң баштайбыз. Тор айгыр жана Соңкөл командаларынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Биринчи 20 мүнөттүктүн жыйынтыгы боюнча эсеп 4-1 ат башы Соңкөл командасы алды да. Тор айгыр менен Соңкөл ошентип экинчи таймды баштаган учурда албетте Тор айгыр абалды оңдогонго аракет жасайт, бирок Соңкөл өзүнүн алгачкы экинчи таймдагы аракетин ийгиликтүү ишке ашыра алган жок. Азыр болсо бул таймдагы алгачкы жекеме-жеке эфирге жаңы кошулгандар болсо эсиңиздерге салып өтөлү. Соңкөл алар көк кызыл кийимчен, ал эми жашыл кийим менен беттешти Тор айгыр командасы өткөрүп атат. Тор айгырда бир оюнчу көк кийинип алыптыр. Бирдиктүү форма негизинен орун алышы керек. Бул жакта 7 номерде отат. Соңкөл командасынан андай болсо Мирлан Мукашев бар. Азыр Тор айгыр ошентип ийгилик жаратты. Тор айгырдын оюнчусу демек Мирлан Мукашев улакты өзүндө алып жүрөт. Жана Тайгазанды көздөй багыт алган жолу тосулуп чыкты эле. Аут каптал калысы желегин желбиретти. Бул жерде ошентип аутка кетти. Тор айгырдан демек Алмаз экен, 7-чи Алмаз Жумабеков. Соңкөл командасында Мирлан Мукашев ал 7-чи номерде. Ал эми Тор айгырдан Алмаз Жумабеков ошентип өтө активдүү болду жекеме-жекеде. Ал жакта жаш балдар да аянттын ичинде жүрөт. Эреже бузуу орун алган сыяктуу. Азыр башкы калсын чечимин күтүп туралы. Жаза мамысына кимдир бирөө байланат болду экен. Кайрадан жекеме-жеке орун алды. Чындыгында азыр бул жакта алып баруучунун айтып атканы жөн жерден эмес.
Азыр бул 5 кашкабы, 5 кашка болсо акырындап улакты буту менен өзү тарапка тартып жакындатып атат. Күйөрмандардын көңүлүн көтөрдү анын бул кыймыл аракети. Ортодо Торайгыр командасы формаңды кийип алып ойноо эскертүү саналат. Торайгыр командасынын оюнчусуна Алмаз Жумабековго эскертүү берилип атат. Чындыгында ал өзүнүн формасын кийип алып ойношу керек. Эми бул катардагы беттеш эмес, бул президенттин кубогу үчүн болгон таймаш. Мындай жогорку деңгээлде турнир болуп аткан учурда эрежеге баш ийбей коюу бул жакшы нерсе эмес. Азыр мына Алмазды жөнөттү, кийимин алмаштырсын деп, формасын кийсин деп. Ал мезгилде мына Торайгырдан азыр Бекжан Самудинов чыкты торпеда менен. Ал эми 5 кашканы менен чыккан Канат Мукашев буга чейинки берилген убакытта булакты жерден көтөрүп кете алган эмес эле. Чыныгы тирешүү орун алып атат. Ал мезгилде Соңкөл командасынан чыккан Рысбек Аманбеков экен, лидер менен чыккан Рысбек Аманбеков улакты оң такымга басты, жана түзөлө тайгазанды көздөй жөнөдү. Коргоочулар бир топ артта калып калган, андыктан 5-чи улак салынышы ыктымал. Бир аз тартынып койду. Албетте мындай учурда артыңда кайсыл жерде келе жатканын, атаандаш келе жатканын билүү кыйын, ошондуктан ишенимдүү ыргыткандан бир аз сестенди. Болбосо толугу менен мүмкүнчүлүк бар эле. Же болбосо аты барып тайгазанга такалып токтошу керек эле. Ошондо дагы ийгилик жаратуу мүмкүнчүлүгү 100% болмок. Минген аттан дагы чындыгында көп нерсе. Көз каранды. Улак аянттын сыртына түштү. Андыктан кайрадан жекеме-жеке. Биз болсо Алмаз Жумабековдун форма кийген кийбегенин байкап көрөлү. Жок, ал дагы деле кийбептир. Алмашууда турат. Азыр болсо эми Торайгырдын Тайгазанынын жанындагы айлампада жекеме-жеке. Мына улак келип, ошентип айлампанын ортосуна тышталды дагы. Жекеме-жеке башталды. Кайрадан эле 5 кашка тирешин жүргүзүп атабы? Же башкармакпы? Тиреш орун алып атат. Улак жерден көтөрүлдү. Азыр Соңкөлдүн оюнчусу мына оң такымга басканга аракет кылды эле. Мирлан Мукашев минген экен бул ирет. 5 кашка 5 кашканы кайсы чабан минбесин, ал өзүнүн демек ийгилигин жарата берет. Жамболот болсо бул Торайгыр командасынан чыкты. Ортого ат үстүндө тирешүү дагы деле орун алууда. Торайгырдан Жамболот, аны минген аты Император. Аянттан азырынча сыртка чыкпастан ошол айлампанын ичинде эле мына эми 5 кашка түз эле Тайгазанга барып жакындап, бирок токтобостон акырын жылып кетти. Өнөктөштөрүнө тартырып койгончо эртерээк атаандаштарына өнөктөшүнө береби, жок андай эмес, өзү түз эле Тайгазанды көздөй барып атат. Кош такым менен улакты
мына экөөлөп салганга болгон аракет азыр оңунан чыккан жок. Экинчи дем менен кайрадан киргенге мүмкүнчүлүк алат болду экен. Ушул беттешибизге башкы өнөктөш Мегафон компаниясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кана дагы бир аракет бул жерде орун алат. Мына экөөлөп салып кетти. Улак тайгазанда. Жок, тайгазанга түшпөй калыптыр. Улак тайгазанга дээрлик түшүп бара жатып кайрадан чыгып кетти. Жана ал учурда Тор айгырдын оюнчусу Бекжан Самудинов улакты өзүнө алып алган. Ошол замат кайрадан аут жана кайрадан жекеме-жеке. Бири-бирине карама-каршы туруу керек. Жок, оюн башталган экен демек. Кайрадан эле мына Соңкөл командасынан беш кашкан жүргөн чабандасына улакты сол такымга басып алды. Бес буга чейин Канат Мукашев аттып эле. Чындыгында бул демек Мирлан Мукашев экен. Бир тууган Мукашевдер ошентип беш кашкан алмак салмак минип аткан болсо, азыр мына Мирлан улакты сол такымга басып турат. Тор айгырдан Эламан Замирбек уулу Борчик менен Тор айгыр командасы бир рет улак салган, дал ошол улакты Эламан Замирбек уулу ишке ашырган эле. Азырынча 4-1 эсеби катталып турат. Бир рет ушул Соңкөл улакты салып бара жатып, бирок кайрадан аны жоготуп алды эле. Мына тайгазанды көздөй. Азыр Мирлан жакындап келди, өнөктөшүнө улакты өткөрүү керек. Антпесе кечке такымда басып жүрө берип, албетте бир аз чарчап чалга түшүшү ыктымал. Мирлан тайгазанга кайрадан жакындады. Ошентип такымдан улак жерге түшүп калган. Калсын ышкырыгы кимдир бирөө эрежени бузган сыяктуу. Жазамамысына Соңкөлдүн бир оюнчусу кетти. Азыр жакындап келгенде ким экен айтканга аракет кылабыз. Оюн болсо андан ары уланып атат. Тор айгыр чабуулга жөнөдү. Албетте Соңкөлдө бир оюнчу аз, ошондуктан жебедей сызып бара жатат. Алмашуудан чыккан оюнчу жолун тосуп чыкты эле. Эламан өзү кандай жакын барды. Аттын башын буруп кайрадан келсе болот. Эми бир оюнчуга көп болгондон кийин албетте ал мүмкүнчүлүктү пайдалануу керек. Эламан Замирбек уулу Борчик менен мына тайгазанга жакындап келген мезгилде кайрадан ышкырык жаңырып калды. Ортодо калыс. Азыр бир каптал калысы менен кеңешип атат. Каптал калысы бир нерсени айтууда. Бир оюнчу көп кирип кетти. Бул жерде чабуулга чыгып жаткан учурда мына ошол Эламан Замирбек уулу чабуулга чыгып келе жаткан мезгилде алмашуудан жолунан башка ат тосуп чыккан. Мына ошол тосуп чыкканы бул эреже бузуу болуп калды дагы. Азыр дагы бир оюнчу жазамамысына байланат. Андай болсо азыр андай боло турган болсо Соңкөл командасында аянтта эки эле чабандес калып калат. Дал ушул жактан баштамакчы өздөрүнүн жарым аянтынан улак менен азыр кайрадан чабуулга чыгат.
Жоқ, жазамамысына ешкімді байланы жоқ. Ереже бұзылған болса, негізінен ал жаққа шығышы керек еле. Әркім өзінің орнына жайғашқан атағы. Таңғалышты бұл жерде жаңа снукердегідей ал орын алчыдай. Бұға чейін ким ереже бұзылған уақытта ким қайсыл жерде болса, ошол жаққа барып тұрушы керек екен. Өзгөчө көрүнүш. Азыр ылдамдык менен бұл жерден чабуулга эмне үчүн жазамамысындагы киргизип салды. Убакыт токтоп туруш керек болчу ортодо. Мына эми зуулдап жөнөдү. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Бара бербейби, эмне аттын башын токтотуп атат. Эртерээк. Эмнегедир Еламан өтө жай келип койду дагы жыйынтыгында. Албетте, эрдин кашындагы улакты тартырбаганда эмне кылат? Мынчалык өзүнүн чабуулуна кош мамиле кылып койгону түшүнүксүз бойдон калды. Ал мезгилде дагы эмне болуп кетти? Жекеме-жеке демек орун алат. Улак аянттан чыккан жок. Анда эмне үчүн жекеме-жеке? Беш кашка менен азыр кайрадан Канат Мукашев, ага каршы Бекжан Самуддинов торпеда менен. Канат Мукашев тайгазанды көздөй азырынча бара албай жатат. Аянттан сыртка чыгып кетти. Көкбөрүдө демек дагы деле толук иштелип чыга элек эрежелер бар экен. Мисалы үчүн ошол чабуулга чыккан учурда алмашуудан кирип келген оюнчу эгерде ал ошентип эрежени бузган болсо, андан кийин жана баштапкы абалга кайра алып келгенче ошондо ортодон дээрлик бир мүнөттөй убакыт өтүп кетти. Жыйынтыгында жазамамысында турган оюнчунун дагы убактысы бүтүп калып, ал оюнга аралашып кетти дагы. Оюнчулардын саны теңелип калды. Эгерде ошол жерде эреже бузулса, ал жерде убакыт токтоп турушу керек эле дагы. Ошол Соңкөл командасы бир оюнчуга аз болушу керек болчу. Башкы калыс ошол абалды баштапкы абалына келтирип жаткан учурда демек жетекчи калыс автоматтык түрдө ошол алып баруучулук кызматты аткарып аткан ал демек жазамамысындагы оюнчуну оюн талаасына киргизбейди. Бирок ага карабастан Еламанда сонун мүмкүнчүлүк бар эле эсеп сандарын кыскартканга. Ал эмнегедир ал ошентип Тайгазанга жакындаганда өтө жай барып койду дагы, ал жерде эсеп ачылбай калды. Андан кийин жекеме-жеке орун алып кетти. Эмне үчүн мен түшүнбөгөн бир нерселер бар бул жерде. Жекеме-жеке орун алып атат. Беш кашка менен Канат Мукашев. Ал Бекжанга каршы ойноду дагы. Азыр улакты өзүндө алып калды эле. Аянттан сыртка чыгып бара жаткан учурда акырын улакты жерге таштап кеткен. Азыр сырттан ичин көздөй барып туруп улакты эңиш керек. Эгерде ичинен сыртын көздөй эңе турган болсоң, анда ошол замат кезектеги жекеме-жеке орун алып калат. Кадимкидей чаң көтөрүлүп баштады. Ошентип бул чолпонатта дагы ат майданда Тор Айгырдын оюнчусу улакты жакшы эле эңейин деп атты эле, ал мезгилде аут болуп калыптыр. Тор Айгырдын дарбазасына жакын, Тайгазанына жакын айлампада кайрадан жекеме-жеке орун алат.
Мына эки тараптан тең бирден аргымак. Бул рет 5 кашка эмес, башка атка. Тор айгырдан 11 номерде Жамболот Кайдыбаев чыкты император менен. Император азырынча жакын жолой албай жатат. Улака экинчи таймда эле соңуна жакындап калды. Ашып кетсе 1 мүнөттөй убакыт бар. Андан соң экинчи бөлүк дагы жыйынтыкталат. Экинчи таймда биз улакты тайгазанда көрө элекпиз. 4-1 эсеби биринчи таймда катталган болчу. Ошол эсеп дагы деле сакталып турат. Бекжан Самудинов Тор айгыр командасынан. Ал эми ага каршы таймашты. Соңкөл командасынан бул жерде ким? Канат бирок башка ат менен жүрөт. Бул 5 кашка эмес. Акыркы секундалар. Ошол ортодо тирешүүдө демек бул экинчи 20 мүнөттүк жыйынтыктала турган болду. Убакыт аягына чыкты экинчи таймдыкы. Биринчи 20 мүнөттүктөгү 4-1 эсеби ошол бойдон өзгөрүүсүз калды. Эми Тор айгырда дагы бир 20 мүнөттүк бар. Ал 3-чү таймда. Эгерде ошондо абалдыңды болсо, эми бул президенттин кубогу үчүн болгон турнирде ошентип кийинки баскычка өтүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калат. Нарматы көп көрсүүчүлөр, ошентип Тор айгыр Соңкөл командасынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Биринчи 20 мүнөттүктөн кийин эле эсеп 4-1 болчу. Экинчи таймда ал эсеп сандары өзгөргөн жок. Ошол бойдон калды, дагы деле 4-1. Жашыл кийимчендер Тор айгыр командасы, ал эми Соңкөл көк кызыл кийим менен беттешти. Алып барууда. Азыр болсо Тор айгыр улакты алып алып мына чабуулга жөнөдү, бирок албетте Тайгазанга чейин жетүү мүмкүн эмес болчу, анткени Соңкөлдүн оюнчулары коргонууда бир топ эле мыкты болуп койду. Үчүнчү таймдагы алгачкы жекме-жеке орун алат. Демек оюнчуларды эсиңиздерге салып өтөлү. Тор айгыр командасында 1-номерде Уларбек Сейдакмат уулу Эркегөк менен, 2-номерде Улан Дүйшөбаев Чагылган менен, 3-чүдө Бекжан Самудинов Торпедо менен, 4-чүдө Нурдин Кеңешбек уулу БТР, 5-чиде Аманкелди Жакенов Касталон менен, 6-чы Санжар Эркинбеков Минген аты Малыш, 7-чи Алмаз Жумабеков Аят, 8-чи Чыңгыз Нарбеков Зайчик, 9-чы Адлет Кылычбаев Алга менен, 10-чыда Элеман Замирбек уулу Борчик, 11-чиде Жамболот Кайдыбаев Император жана 12-чиде Майрамбек Асылбек уулу Минген аты Пекин. Соңкөл командасында Канат Мукашев 5 кашка, 1-номерде, 2-чиде Русбек Аманбеков лидер менен, 3-чү Кылыч Шергазиев Көктерек, 4-чү Бактылөт Сүйүналиев Достук, ал эми 5-чиде Каныбек Догдурбек уулу Лазер менен, ал эми 6-чиде Адлет Алайбек уулу Байтор менен, Мирлан Мукашев 7-номерде Төш Жарык, ал эми Шаршембек Эркинбек уулу 8-номерде Аккула менен. Азыр болсо Соңкөл
Бул жерде чабуулда бир сыйра айланып келип туруп беш кашка менен мына улакты тайгазанга салып кетерде тоскоолдук кылып калышты. Жок, бул беш кашка эмес. Жок, ошол. Эмне болгон күндө дагы азыр улак ошентип тайгазанга түшпөй калды. Демек Мирлан Мукашев төш жарык менен болсо 8-чи Шаршембек Эркинбек уулу Аккула, 9-чу Дастанбек Саякбай уулу Береке, 10-чу Мунарбек Качкынбай уулу Алато менен Бексултан Мирланов Лебидер менен 11-чи, 12-чи Рустам Карагулов Койгүрөң. Ошондой эле Канат Мукашев 2 ирет улак салган, Рустам Карагулов дагы 2 ирет, 1-чи, 2-чини Рустам Карагулов, 3-чү, 4-чүнү Канат Мукашев. Соңкөл командасында 2 оюнчу ошентип алар дубль жасаган. Азыр болсо кайрадан жекеме-жеке мына 5 кашка ортодо отурат. Эми Соңкөлдүн оюнчусу Алмаз Жумабеков дагы деле өзүнүн формасын кийбептир. Алар жашыл кийиниши керек эле. Мына кадимкидей эле көк футболка менен жүрөт. Алмаз Жумабеков улакты ошентип оң такымга басты жана тайгазанды көздөй сапар алды. Азырынча түз барганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ой, өзүнүн өнөктөшү коюп кетти. Жана бир сыйра айланып туруп кайрадан жөнөдү. Оң жагынан өтүү керек. Оң жагынан өткөндө өнөктөштөр ушул жерде жакшы бир коридор түзүп бериши керек эле. Ал иш жүзүндө ашкан жок. Алмаз кайрадан жакындаганга аракет кылды, бирок Соңкөлдүн оюнчусу ошол жерден улакка жабышып атат. Өнөктөшүн өткөрүп бербесе, тартырып коюшу толук ыктымал. Анткени бир нече убакыт өтүп кетти ал улакты такымына басып жүргөнгө. Жыйынтыгында улак аянттын сыртына барып жерге түштү. Форманы карап коюла. Оюн таласында калыс. Урматтоо менен баш кийимин карап коюла. Баш кийимдер тегетейнерди. Кайсыл бир оюнчу азыр баш кийимсиз жүрөт. Бул болсо демек Тора Айгыр командасындагы Эламан Замирбек уулу экен. Эми улак менен бара жатканда же коргонууда маанилүү ушундай учурда бара жаткан учурда баш кийим түшүп калса, ал эреже бузуу болуп эсептелбейт. Андан ары оюн улап кете берет. А эгерде тыныгуу орун алгандан кийин андан кийин да баш кийим жок жүргөнгө эреже уруксат бербейт. Ошондуктан азыр Эламан Замирбек уулу алмашууга кетти. Ал жактан өзүнүн баш кийимин кийип кайрадан оюнга аралашышы керек. Ал эми ортодо жекеме-жеке 5 кашканы минген Канат. Мына Канат улакты көз ачып жумганча жерден эңип кетти. Бекжан Самудинов каршылык көрсөтө алган жок. 5 кашканын ылдамдыгын карап көрүңүздөр. Ал жөн гана жекеме-жекеде мыкты эмес. Ошентип жебедей сызып бара жатты эле, бирок коргонуудагы Тора Айгырдын аргымагы андан дагы кем калбаган күлүк экен. Жыйынтыгында ал далилдеп кетти күлүктүгүн бир нече ирет айланып, мына кош такым менен азыр кана үчөөлөп салып кетти. Мына 5-чи улак ошентип Соңкөл командасында бар. Бул жерде демек Канат Мукашев, анын 2 өнөктөшү чогуу, жыйынтыгында 5 ошентип 1-ге эсеп айланып кетти. Канат Соңкөл командасынын капитаны жана чыныгы лидери, жекеме-жекеде да ишенимдүү. Улак азырынча ортодо. Мына көз ачып жумганча бул жерде да Соңкөлдүн оюнчусу илип кеткен экен улакты. Азыр Соңкөл чындап рахат алып, беттештен рахат алып ойноп атат. Көк бөрүдө мына ушундай болушу керек. Азыр кайрадан эле Канат беле. Жок, улакты Тора Айгырдын оюнчусу илип кеткен экен, жулуп, бирок албетте аянттын сыртында болгондуктан ал эч кандай мааниге ээ эмес.
Жекеме жекеге бул ирет дагы Тор Айгырдан Алмаз Жумабеков чыкты. Көк футболка менен уюштуруучулар тобу эмне үчүн бул жагын көзөмөлгө алган жок. Эреже каталыраак, тагыраак болгону жакшы. Бул демек каалаган кийимин кийип чыкса, анда эртең дагы башкалар ошентиши ыктымал. Албетте атайын кылбайт, эми ага себеп болуп турат. Кандайдыр бир себептер менен ошентип каалаган формасын кийип чыгып алышы мүмкүн. Бул ирет дагы Алмаз ишенимдүү, мына ошентип катар менен экинчи ирет ал жекеме жекеде ийгиликтүү болуп чыгып атат. Улакты оң такымга басты, баскан болчу тагыраагы. Жыйынтыгында азыр Соңкөлдүн оюнчусуна өтүп кеткен эле. Улакты жерге таштап салды. Бул бүгүнкү күнгө каралган беттештердин эң акыркы жыйынтыктоочу оюну жана жыйынтыктоочу оюндун жыйынтыктоочу тайм орун алып атат. Жана бул беттеш бүткөндөн кийин жогорку лигадагы командалар үчүн чүчү кулак ташталат. Азырынча эртең ошол жогорку лигада кайсыл командалар ким менен ойнойт белгисиз. Ошондо биринчи лигадагы оюндар дагы бар, алар белгилүү. Жаш күч менен Каулан командасы беттешет, эртең биринчи оюн. Андан кийин Төш булак менен Суу Самыр. Андан соң Ак Суу менен Атуул. Ал эми Кыран эртең ойнобойт. Андан сырткары жогорку лиганын дагы эки оюну орун алышы керек. Канат азыр улакты сол такымга басып жүрөт. Өнөктөшүнө өткөрүп берген жок. Дагы деле сол такымында Канат Мукашев, беттештин мыкты оюнчусу деп айтсак, толук жарашчудай. Караңыздарчы, кандай буйтуп атат. Эми гана өткөрүп берүүнү туура көрдү. Рустам Карагулов өткөрүп берди. Рустам Карагулов буга чейин 2 ирет улак салган. Үчүнчү ой. Бир аз чарчап чалыккан окшойт. Ат деле туура токтогондой болду. Же ат бир жок дегенде жарым метр, 1 метр жетпей токтоп алдыбы. Андан дагы көп нерсе көз каранды. Ат такалып келип токтобосо, мына ушундай көрүнүштөр орун алып калышы ыктымал. Жыйынтыгында Рустам Карагуловдун ошентип 3-чү улагы салынбай калды, өзүнүн 3-чү улагы. Канат Мукашевка 3 жазылды, Рустам Карагуловдо 2 бар. Бул жагынан экөө тең хет-трик жасап 3-3төн ийгиликтүү болмок. Азыр болсо улакты Калыбек Догдурбек уулу алып жүргөн экен. Тор Айгырдын оюнчулары коргонууда. Азыр жакшы ойноп коюшту. Улак дээрлик жерге тийип туруп кайрадан өйдө көтөрүлдү. Рысбек Аманбеков лидер менен. Рысбектин аракеттери бул жакта ийгиликсиз калып аткан болсо, азыр эми кош такым менен киргенге аракет кылып атышат. Рустам Карагулов ал атоону минип жүргөн экен, бул жакта минген аттар алмашып кетиптир. Өзүнүн жарым аянтына чейин барып туруп, атаандаштарды артта калтырып, андан соң кайрадан чабуулга жөнөгөн атат. Рысбек Аманбековго бир атаандаш жабышты эле. Мына тоскоолдук кылган эч ким жок эми дегенче кайрадан жетип келди. Өтө мобилдүү болуп атат. Тор Айгырдын оюнчулары азаматтар. Ушундай өтө шамдагай болуу керек. Жана бул бир жагынан ушундай, экинчи жагынан тактикалык деле жүрүштөр туура. Ага карабастан Соңкөл кайрадан улак салып кеткен жок. Тор Айгыр азамат. Тор Айгырдын коргонуудагы оюну өтө жакты. Керемет. Бири өтүп кеткенче экинчиси жетип келип атат. Азыр Нурдин Кеңешбек уулу БТР менен келип бир упайдан, атаандаштардын упайынан өзүн сактап калган. Жыйынтыгында Уларбек Сейдахмат уулу жөнөдү Эркехан менен.
Кандай сонунда Тайгазанды көздөй сызып баруу, бирок коргонуудагы оюнчулар тоскоолдук кылып калды. Мындай ылдамдык менен бара жатканда дээрлик дайыма коргоочуларда артыкчылык болот, себеби ал арттан келет. Астында келе жаткан чабуулчу так атаандаштарын көрбөгөндүктөн ишенимдүү улакты ыргытуудан бир аз сестенип турат. Көз ачып жумганча кайрадан тор айгырдын Тайгазан жанына улак жетип келди. Жөн гана атаандашын кууп жетпестен улакты тартып алган эле. Такымга баспастан көтөрүп жүргөн, жыйынтыгында жазалап кетти. Азыр тор айгырдын оюнчусу Эламан Замирбек уулу атаандашын жаныңдан пайда болгон учурда автоматтык түрдө улакты такымга баспасаң оңой эле сууруп кетет. Жана жакшы жери улак аянттан сыртка чыкпай, көбүнчөсү мына оюндун өзүндө калып атат. Аянттын ичинде кимдер жүрөт, эмнеге жүрөт алар? Таң калып атам ушуларга. Уюштуруучулар кичине көңүл бурса. Кокус тепсеп кетсе эмне болот? Албетте ат оңой менен тепсебейт, бирок күү менен келгенде коюп кетиши мүмкүн. Катуу кагуу жеп кала турган болсоң, ал деле түздөн түз ден соолукка зыян. Кезектеги жекеме-жеке. Бекжан демек тор айгыр командасынан чыккан экен. Самудинов, Бекжан Самудинов мына тоскоолдук кыла албай койду. Кыла албай жатат азырынча. Улакты кармады окшойт. Атаандашын бери жагында туруп улакты кармады. Жыйынтыгында экөө тең такымга баскысы келип атат азыр. Мындай учурда эки чабандестен башка эч ким буларга тоскоолдук кыла албайт. Кана жекеме-жекеге көнгөн аттар мына азырынча кыймылдабай ордунда турат. Бир аз эле ушу минген ээси бул жерде жакшы позицияга ээ болгонун байкаса, ошол замат ордунан жылып жөнөйт. Азырынча Бекжан Самудинов жакшы ыңгайлуу позицияга ээ боло албай калды дагы. Жыйынтыгында Соңкөлдүн оюнчусу мына улакты өзүнө алып кетти. 5 кашкабыл муну буга чейин канат миндели, андан кийин Мирла минип жүргөн. Мына Тайгазанга жөнөдү. Эмнегедир башынан эле улакты эрдин каршына коюп аткандан, оң такымга басам деген экен. Сол такымдан алып оң жакка басам деп ошонун жыйынтыгында атаандаштардын жардамы менен аянттын сыртына чыгып кетти. Азыр болсо жыйынтыктоочу акыркы минуталар орун алып атат. Ошондо жогорку лиганын командалары эртең 27 августта алгачкы беттештерин өткөрөт. Эртең 27-си, 28-inde ошондо 27-28-inde беттештерди өткөрсө 29 күнү дагы орун алат. Жогорку лиганыкы тайпалык оюн алардыкы 3-3төн. Ошондо 29, андан соң 30-ында 3-чү орун үчүн болгон таймаш орун алса, ал эми 31 күнү финалдык беттештер. Биринчи лиганын финалдык беттеши, жогорку лиганын финалдык беттештери дал ошол 31 августта эгемендик күнүнө карата 31 августта орун алат. Андан сырткары албетте ат чабыш оюндары бар. 30 август күнү болсо биз эми ошол 3-чү орун үчүн болгон жогорку лиганын жана биринчи лиганын беттештерине күбө болобуз. Биринчи лигада 15 команда болгондуктан алардыкы олимпиадалык система менен плей-оффтук беттештер менен орун алып барышат. Утулган команда ошол замат жыдыйт. Ал демек кийинки чейрек финалдагы баскычта беттеш өткөрө албайт.
Азыр кайрадан жекеме жекеде мына Алмаз чыкты эле. Алмаз бул ирет дагы ийгиликтүү болду. Улакты оң такымга басып алды дагы. Мына топтон суурулуп чыкты. Аны аутка чыгарып салганга аракет кылып атышат. Кутулуп кете алган жок. Бул ирет дагы аут. Бул тактика Соңкөл командасынын азыр эң ишенимдүү тактикасы, кепилдик бере турган тактикасы. Анткени ушуну менен эми алар ийгилик жаратуу алдында турат. Эми Соңкөл чейрек финалда бакубат таласка каршы таймашты өткөрөт. Чейрек финалдагы алгачкы 2 жуп ошондо аныкталды. Калган мүнөттө эми Тору Айгыр абалды оңдоп кетерине ишегим бар. Ошондуктан айта берели, мына Алкан Ата менен Ат башы биринчи чейрек финалдагы жуп, чейрек финалдагы биринчи жуп, ал эми Бакубат Талас менен Соңкөл экинчи жуп болот. Калган командалар эртең аныкталат. Чейрек финалга чыккан бир команда бар, ал Кыраан. Мында эртең боло турган оюндардан Кыраан ойнобостон эле чыкты. Андан сырткары биз ошондо Жаш күч Кабылан жана Төш булак Суусамыр беттештерин көрөбүз. Акыркы көзүрмемдер бүгүнкү күндөгү кана эми Тору Айгыр жок дегенде бир ирет бул таймда улакты Тайгазанга салып коёбу. Кана Тайгазанды айланып өтүп кетти. Тайгазанды айланып өтүп кетти. Соңкөл аягына чейин. Демек тоскоолдук кылып коюуну туура көрүп атат. Улак азыр аянттан чыксам да кайрадан жекеме жеке орнолот жок. Улак чыккан жок. Ат үстүндө улак тартыш. Мен эң жакшы көргөн эпизоддорду айтсам болот. Ушул ылдамдык менен бара жатып улакты тартышып бара жаткан учурда кадимкидей өзгөчө сезимде болсун дегендей. Ал мезгилде Соңкөл Тору Айгыр таймашы жыйынтыкталды. Эсеп болсо 5-1. Акыркы 2 таймда бир ирет гана улак Тайгазанга салынды. Соңкөл командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Чейрек финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Ал эми Тору Айгырга кийинки турнирлерде ийгилик каалайлы дагы. Бүгүнкү күндөгү беттештерди аягына чыгармакчыбыз. Президенттин кубогу үчүн болгон жогорку лиганын жана биринчи лиганын алкагындагы оюндар эртең орун алат. Дал ошол эртеңки оюндардан жолукканча саламатта туруңуздар. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум.